Саңар байымдар жана мырзалар, мен атым Айнура Сагынбаева. Менин каналыма куш келипсиңер. Бүгүнкү тема күчтүү аял. Негизи күчтүү аял деп көп айтабыз. Интервьюларды карасак деле, азыр көп подкасттар чыгып атат. Күчтүү деп суктанасыңар да көп айымдарга. Күчтүү өзү 3 баланы жалгыз чоңойтуп атат деп андай да сөз угуп калдым. Күчтүү мынча акча табат экен, мынча бизнестери бар экен деген сөздү дагы угуп калдым. Күчтүү эркектердин башын айлантат, каалаганын кылат, артынан чуркаган эркектер машина, квартира берет, үй берет деген сөздү дагы угуп калдым. Ишигип күчтүүлүктүн ар кандай образы бар экен башыбыздачы. Келгиле, чыныгы күчтүү аял кандай болот? Ошол тууралуу бир аз ой жүгүртөлү. Менин оюмча, күчтүүлүк бул бир эркектин мойнуна асылып, же көп эркектин акчасын алып, же көп акча таап, бизнес жасоодо эмес. Мен канча деген кыйын аялдарды көрдүм. Мамлекеттик жумуштарда иштей, же болбосо чоң проекттерде иштей, же болбосо дордойдо пачкалап акча кармап, чоң ишканалары бар, көп бизнестери бар аялдар сүйлөшө келсең, ушунчалык алсыз, ушунчалык назик, ушунчалык жүрөгүндө толтура жаракат бар, толтура таарыныч бар, күтүүлөр бар, көңүл калуу бар болгон аялдарды көп көрдүм. Же болбосо мына эркектер менен жүрүп, кыйын болуп, эркектердин башын айлантып, чимирилтип карасаң, эми бул бактылуу аял да, эркектер сүйүп турат, акчасы бар, сулуу, сүйкүмдүү, жашынакай. Жок. Кечинде жалгыз ыйлашат экен ушул айымдар. Жалгыздыктан эмес, алсыздыктан. Ошон үчүн күчтүүлүк бул сыртыбыздагы материалдуу байлыкта эмес, бул башка адамды өзүбүзгө байлап алып, анын ресурстарын сыгууда эмес, башка адамга байланууда эмес, кыйын иштерди кылууда эмес. Күчтүүлүк могу жерде ичте. Күчтүү аял деген ким? Бул ичинде темирдей катуу ички стержени бар. Ичинде бир бычак сымалы, бир арматура сымалы, мен ошондой элестетем да, бир темир бар. Сыртынан назик, сүйкүмдүү, чыныгы аял болуп көрүнгөн учурда деле ичинен сындырбас, ийилбес, тайманбас бир нерсе бар. Бул ошону мен чыныгы күчтүүлүк деп ойлойм. Мисалы, балдары ооруп аткан, баласы оорукчан болуп калган, бирок эч нерсеге моюн бербей, ошо баламды дарылайм, баламды бутуна тургузам, балам үчүн деген аялдар күчтүү. Күйөөсүнүн өйдө ылдый болгону, андай мындай сөз укканга моюн бербей жашап, жашынакай үй бүлөсүн алып кеткен аял күчтүү. Жалгыз болсо дагы, жалгыз балдары чоңойтсо дагы көрүнгөн эркек менен жатып жүрбөй, өзүнүн мындай баалуулугун жоготпой, акчага алданбай, байлыкка алданбай, аялдык намысын сактап жүргөн аял күчтүү. Акчасы көп болсо дагы, күйөөсүнөн дагы жакшы тапса дагы, же күйөөсү жок болсо деле, жалгыз бой аял болсо деле, акчаны кыйын тапса деле, мисалы, укмуш бир жумушта иштесе деле, эркектерди экинчи сорт көрүп, боюн көтөрүп сүйлөп, өзүн башкалардан кыйын сезбеген аял күчтүү. Күчтүүлүк ичте. Эмне үчүн күчтүүлүктү силер башка бирөөдөн, башка бир нерседен издейсиңер. Бирөө тиякта туруп алып силерге күч бергенди сезесиңер. Силерге эч ким күч бербейт.
эч ким бербейт. Күчтүүлүк силердин оюңарда, силердин жүрөгүңөрдө. Эң чоң күч бул силер өзүңөрсүңөр. Эч кимден күтпөгүлө, эч ким силерди каргабайт, эч ким силерди наказывать этпейт. Эч кимден коркпогула. Жана эч кимден күч сурабагыла. Күчтүүлүк могу жерде. Жүрөгүңөрдө, оюңарда. Канчалык ичиңерден күчтөнсөңөр, канчалык башка бирөөгө таянып, бирөөдөн бир нерсе күтпөй, өзүңөргө гана таянганды үйрөнсөңөр, ошончолук жашооңор өзгөрө берет. Ошончолук күч пайда боло берет. Канчалык алсыз болуп, канчалык бир нерселерге ишенип, сырттан күч күтсөңөр, ошончолук күчүңөр жок боло берет. Ошончолук коркуу болот. Ошончолук шаг влево, шаг вправо дебей, ушундай гана жашаш керек деп ойлоп каласыңар. Адамдын күчү адамда, өзүндө. Качан гана ошону сезгенде, силер чыныгы күчтүү инсан, күчтүү аял болосуңар. Бул оор тема. Мен мисалы чыныгы күчтүү качан болдум? Жакында эле болдум. Билимим өркүндөгөн сайын, көбүрөөк көйгөйлөрдү чечкен сайын, көбүрөөк адамдарды көргөн сайын, көп окуп, көп ой жүгүртүм тереңдеген сайын мен күчтүү болдум. Күчтүүлүк өзүнөн өзү келбейт. Күчтүүлүктү жана мышцаны тренажерго качать этесиңер, ошондой кылып эле өстүрүш керек. Ар бирөө эле күчтүү боло албайт. 80-90% адам алсыз. Ошон үчүн ар кайсы жомокторго ишенет, ошон үчүн башкарылат. Башкарылбайм деген адам, өзүмдү өзүм башкарам деген адам күчтүү адам. Видео жакса лайк коюп койгула сөзсүз. Суроолоруңарды жазгыла. Эң кызыктуу суроолорго жооп берем. Жана видеону сактап койгула.